иштер ийгиликтүү болду. Көп адамдар статус жабышты. Мисалы, ошол эфирден пайдаланып, жаңы статус жапкандарды платиновый менеджер Гүлбара Кеңешбековнаны, Гүлбарчын Абдыраеваны платина менеджери менен куттуктайм. Көптөгөн менеджер, бронзалар, серебролор жабылды. Урматтуу партнерлор, баардыгыңыздардын ийгилигиңиздер кут болсун. Биз эми уже көпчүлүк кирип калды. Анда сабагыбызды баштай берели. Көптөн бери ошо ден здоровьяны өтүү бизге сәл эми карантин тоскоол болду десек болот, бирок азыр бизге Кудай жалгап мына онлайн обучение аябай жакшы экен. Мындан ары биз ошо ден соолук боюнча ден здоровья сабагын онлайндан өтө берсек болот. Онлайнды ден соолук боюнча өткөндө эмнеге биздин ишибиз ошол компания ден соолук боюнча продукция менен иштейбиз. Эң биринчи сиздерге айта кете турган бүгүнкү компаниябыздын аты Marine Health, морское здоровье деп аталат, деңиз ден соолугу. Мен муну эмне үчүн айтып атам? Бүгүн компанияда жаңы келген партнерлорубуз бар. Ошон үчүн түшүнбөй калбасын деп мен компания жөнүндө кичине айта кетейин. Компания мына ошол морской деңиз ден соолугу деген компания продукциясы Япониянын продукциясы. Япониянын продукциясы Итон компаниясыныкы. Бул компания Ито Corporation компаниясы Японияда 1887 жылы түзүлгөн. Мындайча айтканда, бул компания кылым карыткан компания. 133 жыл болгон. Мына ушул компания мировой рынокто биринчи орунда турат. Өзүңүздөр билесиздер, Япония жалаң эле оор өнөр жай эмес, жанагындай машина чыгаруу эмес, ушул бадылар боюнча, витаминдер боюнча дагы алдыңкы орунду бербей келет. Себеби Япония элинде азыркы күндө долгожительдер аябай көбөйүп кеткен. Япония 90 жаштан жогору 120 жашка чейин возраст долгожительдер көп жашайт. Ошонун причинасы эмне? Буларды билесиздер, көптөгөн кыйынчылыктарды баскан, атом бомбасы түшкөн, ташталган мамлекет болуп саналат да. Мына ушул атом бомбасынан дагы Япон эли аябай өзүнүн жакшы жактары менен адамдардын ден соолугун чыңдап, мутант болбой чыгып кетишти да. Мунун бирден бир причинасы эмне экен? Булардын алдына 1959 жылы Япон элинде задача коюлган. Канткенде жалпы нациянын ден соолугун көтөрөбүз. Кечиресиздер. Бүгүнкү күндө азыркы мына ошондой задача биздин элдин башына келип отурат да. Мына коронавирус келгенде иммунитетти кантип көтөрөбүз? Элдин баардыгы ойлонуп калды го, кандай кылганда иммунитет жакшы жүрөт экен, көтөрүлүп калат экен деп. Мына ушул вопрос Японияга 59 жылы эле келген да. Алар ошол Япон эли өздөрүнө чоңдору чечим кабыл алган. Келгиле биз витаминди жалпы элдин баарына беребиз, бирок аны кантип ичиребиз? Анын ичирүүнүн жолу оңой. Эгерде ким жумушка кирем десе, бады витамин ичсе, анкета толтурат. Ошол анкетада ичкен витаминин көрсөтсө ичке алабыз, көрсөтө албаса ичке албайбыз. Мына ошо күндөн ушул күнгө чейин элдин баардыгы витаминдин сырын билип, ичип, Япон эли азыр оорубайт. Жанагындай серьезный онкологический оору, мына давление, инсульт, инфаркт деген оору ал жакта почти редко кездешет дейт да, почти жок деле дейт. Ошон үчүн бүгүн биз сиздер менен ошол элдин баардыгынын алдына чыгып, долгожитель, ден соолугу жакшы болгон Япон мамлекетинин продукциялары менен сиздерди бүгүн тааныштырам. Эми мына ушул продукциялар менен таанышуудан мурун адамдардын организминде оору кантип келип чыгат? Эмнеге адам ооруп калат? Мына ушул жөнүндө биз бүгүн талкуулайлы. Сиздерге угулуп атабы? Көрүнгөн үндөрү жакшы элеби?
жакшы болсо плюс белгисин басып койсоңуздар, а то мен ал жакты карабай эле сүйлөй берем, анан көпкө чейин токтолбой кетип калып, анан кайра келип жүрбөйм. Уже жакшы, рахмат. Мына ошол организм кантип ооруп калат? Эмнеге ооруп калабыз? Жашынакай эле жүрбөдүк беле, а? Эң биринчи ооруп калуунун бирден бир себеби азыркы мезгилде экология. Биздин экологиябыз көзүбүзгө көрүнбөгөн менен аябай кирдеп кетти. Мындайча айтканда, ошол кирдеген абадан дем алып атабыз. Ар түрдүү газдар көп, машиналардан бөлүнүп чыккан газдар көп, завод, фабрикалар көп. Ушулардын бардыгынын отходдору аба аркылуу эле кайра эле айланып биз дем алып атабыз. Ошол экология. Экинчи, биздин ичип жеген тамактардын мурдагыдай таза эместиги. Эми таза эмес, таза эле жеп аткандай көрүнөбүз, бирок биз жеп аткан, мисалы, этсиз кыргыз жашай албайт, ушул эттерди, гормондорду сайып, антибиотиктерди сайып, семиртип, анан рынокко чыгып, аларды биз алып жеп атабыз. Каяка кетмегеле, ошол гормондор, антибиотиктер баары бир биздин организмибизде. Жеп аткан жашылчалар, овощи, фруктылардын бардыгы химикаттар менен келип атат. Антпесе алардын көлөмүн чоңойтуш, аларды мындай рынокко тууралап да кымбат сатыш үчүн ар түрдүү химикаттарды колдонуп атат. Ошондой эле биздин өзүбүздүн эле азык түлүктөрүбүз, бардык боектор, жанагындай канцерогенный вещество, красительдер болуп атат да. Мына ушунун бардыгы чогулуп келип, адам баласын ооруга алып келип атат дейт. Дагы кийинки экинчи пайда болгон оору эмне үчүн? Ошол азык заттардан биздин организмибизге керектүү витаминдердин, макро-микроэлементтердин, аминокислоталардын биздин организмибизге түшпөгөнү. Организмибизге витамин мурда биз жер кыртышы жакшы, чарчай элек, семиз мезгилде бала-чакага бир күндө сайыз берип койсок, бета-каротин жетиштүү болуп калчу да. Азыр биз ошол сайызден 5-6 килограмм жесек дагы бизге каротиндин жетишпейт саны. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн биз азыкты ичип жеп аткан тамагыбыздан полноценный организмибизге ала албайбыз. Демек, экинчи орунун келип чыгышы бул нехватка витамин организмдерде жетпегенинен келип чыгат дейт. Эми көбүнчө мына ушул организмдеги келип чыккан ооруларды биздин медицинабызда дарылап келет. Традиционный медицинада дарылаганда эми медицинаны эч ким жамандабайт, аябай жакшы, себеби ооруп калсаң симптомун алып коет да, кыйналыш болсо операция кылып коет. Но только ушу менен эле күрөшүп атат да, оорунун симптоматикасын басып коет убактылуу. Эгерде дагы кичине баратса, сенин кээде таза эле кайра дарыласаң ордуна келип кала турган органды алдырып операция кылып коюп атат да. Ошон үчүн азыркы күндө көптөгөн медицинадан сырткары бизде уже сетовый бизнес болуп компаниялар келип атат. Бул компаниялар күндөн күнгө көбөйүүдө, аябайчы. Мына ошол көбөйгөн компаниялардын бардыгы эле адам заты үчүн, адам баласы үчүн керектүү витаминдерди алып келет. Ар түрдүү витаминдер. Эми мына бүгүн биз сиздер менен уга турган биздин продукциябыз, сиздер билип жүрөсүздөр, БАДы деп, биологически активный добавка деп коет. Мына ушул биологически активный добавканы жылдырган компаниялар дагы көп. Биздин компаниянын продукциясы ошол биологически активный добавка БАДылардан, витаминдерден айырмасы органик деп аталат.
Эми ушул экөөнүн айырмасы эмнеде? Биологически активный добавка эмне кызмат кылат и органик деген эмне кызмат кылат? Биологически активный добавка деген биздин организмибизде тамак, азык зат катары, пища катары пайдаланылат да. Биз ошол тамактан жетпей аткан витаминдерди, азык заттарды ошол биологически активный добавкалардан алышыбыз керек. Но биздин организмибизге ал усвоимости, сиңимдүүлүгү 10%. Ошон үчүн кээде жанагы витаминдерди көп ичкенде, бадыларды көп ичкенде биздин организмибиз эчтеке деле болгон жокко, билбей калдыкпы, сезбей калдыкпы дейт. Ну, конечно, 10% усвоимость, сиңимдүүлүгү болсо, анда чындап эле өтө витаминден көбүрөөк азып, витамин көбүрөөк жетпей алган организмдер аны тоготпойт. Ал үчүн көп айлап, даже жылдап ичиш керек. Ал эми биздин компаниянын продукциясы органик деп аталат. Органик деген бул живой, тирүү организмдерден жасалган морской продукция, море, деңиздин түбүндөгү жаныбарлардан жасалган. Ошол жаныбарлардын сыгылган выжимкасы органик деп аталат. Бул органик биздин организмибизге сиңимдүүлүгү 90%. Мындайча айтканда, биздин организмибиз ошол морской продукцияларды өзүбүзгө абдан жакшы сиңире алат. Ошон үчүн бүгүн сиздер менен биз тааныша турган компаниянын продукциясы биринчи бардыгыбызга, мындайча айтканда, легендарный продукция Marina Hez компанияныкы Витамарин А, Витамарин В болуп атат. Мына продукция өзү 300 орун айттырат. Бардыгыбыз угуп, же болбосо айтып пайдаланып келдик. Азыр результат алгандар да аябай көп. Мына ушул продукция морской деңиздин түбүндө жашаган морской ёж, морской глаутуриядан жасалат. Эми биринчи Витамарин А морской глаутурия, деңиздин түбүндө жашаган деңиз бадыраңы деп коет. Мунун сырткы түзүлүшү бадыранга окшош болгон үчүн. Бирок бул жаныбар. Ошонун дагы экинчи аты морской глаутурия, морской женщин деп коет. Морской женщин эмне үчүн антип аталып калды? Жердин үстүндөгү өскөн женщиндин составындагы азык заттар адамга ушунчалык пайдасын берет. Иммунитетти көтөрөт, энергияны калыбына алып келет. Мына ошол женщиндин составындагы нерсе ушул морской глаутурияда, деңиз бадыраңында болгон үчүн морской женщин деп атап койгон. Экинчи продукциябыз морской ёждон жасалат. Витамарин В деп коюп атабыз. Бул деңиздин түбүндөгү жашаган деңиз кирписинин сыгылган выжимкасы. Эми ушул эки жаныбар эмне үчүн 300 орун айттырат. Медицинада ар бирден эле орун айттырат го, дарылар. Бөйрөктүкү өзүнчө, өпкөнүкү өзүнчө, жүрөктүкү өзүнчө. Бул жерде 300 орун айттырат деп айтып атат. Себеби деңиздин түбүндө бул жашаган жаныбарлар, булар жашаган жерде свет дагы, жарык дагы азыраак, кислород тоже аз дейт. Булар жашаган жер стерильный дейт. Мындайча айтканда, жанагындай паразиттер, микроб, бактерия, вирус дегендер жашабайт. Ошон үчүн бул жаныбардын морской ёж, морской глаутуриянын орган ткандары адамдардын клетка ткандарына идентичный дейт. Ошол адамдардын клеткасындагы ткандарына окшош болгон үчүн биздин организмге 90% сиңип, биздин организмибиздеги жетпеген витаминдерди, макро, микро элементтерди, амино кислоталардын бардыгын организм ушул продукциядан таап алып атат да. Мындайча айтканда, муну эми жөнөкөй тил менен түшүндүргөндө, биздин организмибиздин көктөн издегени ушул морской ёж менен морской глаутуриядан табылып атат. Бул адамдардын организмине керектүү бүт витаминдин бардык түрлөрү бар. Витамин А, витамин С, витамин В1, В2, В6, В12 дегендер бар. Ошондой эле адамдын организмине керектүү незаменимый аминокислоталар бар.
Бул эки жаныбарда Менделеевдин мезгилдик системасындагы элементтердин 40 таны бар. Мындайча айтканда, биздин организмибизге керектүү элементтердин бардыгы мына ушул организмде бар. Ошон үчүн эң биринчи муну ичкенде эмне кылат? Бул организмди кандай акыбалга алып келет? Биринчи организмге ичкенде иммунитетти көтөрөт. Иммуномодулятор деп атат, азыр эмне үйдө отурабыз, корголоп. Иммунитет начар, коронавирус жугуп калбасын деп отурабыз. Значит, биздин защита кыла турган компаниябыздын дарысы бар экен. Бул деген витамин А, В иммуномодулятор, иммунитетти көтөрөт. Эми биз ушул 300 орун айыптырууда мен токтоло кетейин, урматтуу партнерлор. Организмде оорулардын айыптырууда хроническийге өтүп кеткен ооруну айыптырыш кыйын дейт да. Ошону эми кантип айыптырасың дейт. Мисалы, биздин организмибиз азыр эле айтты, ушунчалык кирдейт экен, экологиядан, тамак аштан да, ошол кирдеген организмдерди биз тазалашыбыз керек дейт. Адамдын организми меридиан каналдардан турат дейт. Ошол меридиан каналдардын ичинде кан айланат и энергия айланат. Эгерде меридиандар таза болсо, ачык болсо, анда кан айлануу, энергия айлануу тоскоолдугу жок эле жүрө берет. Адам оорубайт. Качан гана ушул меридиан каналдар кирдеп толуп калганда, анда кан айлануу кыйынчылыкка келет, и энергия айлануу кыйынчылыкка келет. Энергиянын эки түрү бар. Энергия ин, энергия ян деп коет. Эми муну тибетский медицинада же восточный медицинада пентаграмма деп коет. Мен азыр пентаграмманы сиздерге өтүп бермекмин. Доскамды илип алдым эле артыма. Ну, все равно баягыдай офисте окугандай болбойт да. Ошон үчүн кайра отуруп ойлонуп калдым. Хорошо, офиске барганда пентаграмманы жазып түшүндүрүп берейин, азыр жөн эле сөз менен депчи. Эми биз организмде меридиандарды тазалабасаңар, ичкен азыркы дарылардын бардыгы витаминдеринен сиңбейт дейт. Мисал келтирип берейин. Мисалы, шаардын канализациясы да бир жерден тосулуп калды. Проходимость жок. Ошол жерден канализациядан келген ташкындар ашып ташып, мусорлар ашып ташып атат. Ошол шаардын ичи эмне болот? Өзүнчө эле бул айтып бүткүс нерсе болот да. Биздин организмибизде дагы меридиандар тосулуп калганда, организмде ошондой кыйналуу, тозок башталат. Ошон үчүн жанагы хронический ооруларда меридиандарды тазалашыбыз керек. Эң биринчи канал меридиандарды тазалоо, очищение деп атат. Анан экинчи, мисалы, ошол меридиандар аркылуу эми кан айланып атпайбы, кан өтүп атат. Кан менен азык зат кетип атат. Жанагы айтып аткан витаминдер, макро, микро элементтер ар бир органдарга, ткандарга жетип атат. Эми буну кан витаминдерди ташып аткан болсо, азык заттарды бүт орган ткандарыбызга, муну мындай мисал менен түшүндүрүп берейин. Мисалы, азык зат витаминдерди жүктөп келаткан машина пробкага тыгылып калды. Машина пробка өтпөй атат. Ошол ысыктын күнү ичинде азык заттардын бардыгы толо, мөмө жемиштин баары жүктөлгөн да, анда ошол азык зат тигил место назначенияга жете албай пробкада туруп эмне боло баштайт? Өзүнөн өзү бузула баштайт. Көрдүңүздөрбү? Демек, биз андайынан, мындайынан карасак дагы биринчи меридиандарды тазалашыбыз керек экен, экинчи каналдарды тазалап, мына ошондон кийин, анан очищение курсунан кийин биз уже витаминдер биздин организмибизге, ткан клеткаларыбызга сиңип атат десек болот экен. Урматтуу партнерлор, угулуп атабы? Плюс белгисин басып койсоңуздар, түшүнүп атасыздарбы? Эми мына ошол меридиан каналдарды тазалашыбыз керек дейт. Демек, биз организмде хронический ооруларды айыктырууда 3 этап бар. Биринчи этап очищение, экинчи этап восполнение, жанагы витаминдерди жетпегендердин баарын толтурушубуз керек, организмибизге беришибиз керек. Үчүнчү восстановление и регуляция деп коет.
Ошол 3 этапты биз башыбыздан өткөрмөйүн хронический болезньди ооруларды айыктыруу мүмкүн эмес, урматтуу партнерлор. Азыркы биз сиздерге айтып аткан биздин 300 ооруну айыктырат деген витамарин А, В ушул 3 этапты тең өзү аткара алат. Мурда биз продуктовый компанияда иштегенде ушул 3 этап үчүн ар башка дарыны берчүбүз. Өпкөнүкүн өзүнчө, бөйрөктүкүн өзүнчө, жүрөктүкүн өзүнчө, өттүкүн өзүнчө, ашказан өзүнчө, ичеги өзүнчө дешибиз да. Анан эми оорусаң айлан кетсе аны дагы алышчы, андан да ичишчи. Азыр андай эмес. Азыр мына витамарин А, В ошол 3 этапты жалгыз витамарин А, В өзү эле аткарат. Демек, биринчи курс очищения любой ооруга биринчи курс очищения үчүн эмнени берет экенбиз? Витамарин А, Вны беребиз. Витамарин А, В биздин ичибизге киргенде 10-12 секундада жутканыңыздан кийин канга өтө баштайт. Канга өтүп эле иммунитетиңизди көтөрөт. Иммуномодулятор деген ошол, урматтуу партнерлор. Адамдын организминде иммунитет түшүп кетсе, анда бизге келген инфекциялардан, бизге атака коюп аткан паразит, грибок, вирустарды коргой албайт. Иммунитет жок болсо, иммунный клетка жок болсо. Бул биздин организмибизге киргенде каныбыздын ичинде иммунный клеткаларды эмне кылып берет экен? Бизге пайда кылып берет. Иммунный клетка деген эмне? Биздин каныбыздын ичиндеги, мындайча айтканда, защита кылган клетка. Муну кандай түшүндүрсөм болот? Азыр бизди солдаттар защита кылып атабы? Жанагы посттон өткөзбөй, кайра атка кайтарып коюп атабы? Бул иммунный клеткадагы биздин организмибизде ошондой кызматты аткарат. Биздин организмибизге микробтор, паразиттер да вирустар кирип алса, кан тамырдын ичинде барып, иммунный клетка сразу курчап алып, ошону өлтүрүп, эритип, жок кылып, кан тамырдан тазалап таштайт. Бул именно азыркы дары витамарин А, В ошол иммунный клеткаларды кан тамырыбызда, организмибизде көбөйтөт. Түшүндүңүздөрбү? Демек, иммуномодулятор. Азыркы мына биздеги коронавируска кете турган, иммунитетти көтөрө турган бирден бир дары мына ушул, урматтуу партнерлор. Экинчи, бул иммунитеттен башка дагы эмне кылат? Бул кан тамырды тазалайт. Кан тамырдын ичине кирип алып, кан тамырдын ичиндеги шылак, токсин, холестерин, бляшки дегендер бар. Ошолордун баарын тазалайт. Кан тазаланып калса, адамда давление жок. Давление оорусу жок. Давлениядан кутулса, мисалы бул давление жогоркуларга аябай жакшы, давленияны түшүрөт. Давление жок болсо, инсульт, инфаркт деген оору келип чыкпайт. Демек, биз инсульт, инфаркттын алдын алып атабыз. Даже алдын алмак түгүл, ооруп калган, баса албай инсульт алып калгандарды ордунан тургузуп бастырып жиберди. Урматтуу партнерлор, кимде ким муну мен кийин инсульт болбошум керек, инфаркт албашым керек, сахарный диабет болбошум керек, варикозный расширение, жүрөк оору болбошум керек десе, муну алдын ала профилактика түрүндө ичип коюш керек. Көрдүңүздөрбү? Биз качан эле ооруп калгандан кийин ичпестен алдын ала ичкен болсок, бизге ушунчалык сонун жардам берет. Бардыгыбызга бул керек. Кийинкиси натуральный антибиотик. Урматтуу партнерлор, угуп атасыздар. Рахмат. Хорошо. Мен эми муну ачки жок силердин сурооңорду шыкала окуп атам.
менимче жооп берип калам сурооңорго, бербей калам. Жеке личкаман жооп берем, капа болбойсуңар, мен түшүндүрө берейин. Эми үчүнчү бул витамин А, В, натуральный антибиотик. Адамдын организминде жана хронический оору болгондо, иммунитет түшүп кеткенде, сөзсүз түрдө бизде паразит, биз менен кошо жашаган паразиттер көбөйүп кетет. Ошол паразиттерди, бактерия, вирус, грибокторду бул кан менен барып эле эң биринчи ошол паразиттер менен күрөшөт. Паразиттер менен бул кантип күрөшөт? Мунун ушунчалык уникальный свойствосы ар бир паразиттин сыртында, любой жаныбардын сыртында териси бар да, мембранасы деп коет, слизистый оболочкасы деп коет. Адамдардыкын тери, эпидермис катмары деп атат. Бул биз ичкенде кан менен барат дагы ар бир микробтун, бактерия, вирус, жанагы грибоктордун сыртындагы слизистый оболочкасын эритип таштайт. Мындайча айтканда, тигил микроб уже болду, жашап кете албайт. Натуральный антибиотик дегенди көрдүңүздөрбү? Демек, биздин организмибизде жашаган көптөгөн паразиттерди жакшы кылат. Эми результаттардан окуп көрүп атасыздар, канчалаган адамдардан ичинен курттарды түшүрүп атат. Ал көрүнгөн курттар, көзү менен көрүп калганы, көрүнбөгөн микроскоптон көрүнүүчү, көзгө көрүнбөгөн электронный микроскоптордон көрүнүүчү майда паразит жаныбарлар толуп атпайбы? Ошонун баардыгын бул жакшы кылат. Андан кийин кожа ооруларына жакшы. Эми, конечно, азыр антибиотик болса, биздин каныбыз менен барып, биздин кожабыздын алдын мекендеп алган оорулар бар. Ушул кожанын алдындагы же болбосо биздин симбиоз болуп жашаган микробтор эки түргө бөлүнөт да. Бири кислород менен дем алуучу, экинчиси кислород менен дем албаган. Кислород менен дем албагандар биздин внутрий ичибиздерде, органдарда, ткандарда болуп атат. Ал эми кислород менен дем алгандар, мисалы экземаларды айталы, колдордун мынау салалардын ортосунда кожа жука. Мына ушул жерлерге келип, кожанын жанагы пораларынан, тешиктеринен дем алып ошол жерде жашай берет. Бул дары ошол экзема, кожа оорулары, псориаз, дерматит ооруларынын атасы. Аябай жакшы айыктырат, урматтуу партнерлор. Эми андан сырткары бизде органдарда печень деген боор, билесиздер, эң адамдын организминде кандарды тазалап, токсиндерди чыгарып, биздин каныбыздагы токсиндердин баарын нейтралдап берген химзавод бул печень болот. Печень биздин кыргыздын менталитетинде аябай кеңири тараган оору. Себеби 4 адамдын башы бириксе, 3өөнүн проблемасы бар да, өтүндө же боорунда. Эмне үчүн? Биздин менталитетке. Себеби ар бир орган природадан саатына тазаланат, жылына цикличности бар, тазаланат да. Именно боордун тазалануусу биологический ритм. Түнкү саат 11-ден өттүкү 1-ге чейин тазаланат. А биз түнкү саат 11-де, 1-де каякта болобуз? Тойдо болобуз, күзүндө, ресторандарда болобуз. Ал жерде биз уже уктап, өт тазалансын дешибиз керек эле да. Биз уктаган жокпуз саат 11-де делечи. Наоборотунан тамакты шыкап атабыз. Тамакты шыккасак, майлар эрибей кимге күч келет? Печеньге күч келет. Печень түнкү саат 1-ден 3-кө чейин тазалана турган орган. Тоже уже тазаланмак түгүл, биз уже саат 1-де барып жатып алдык эле, уже азык заттарды нейтралдай албай, бөлө албай, печень кыйналып атат. Ошон үчүн мынабул дары ушул биздин печени ооруган, өтү органдарга 1000дин бири.
Себеби боордогу токсин шлактарды кандардан тазалаганда боор уже өзү тазалана баштайт. Холестериндерди жакшы тазалайт боордогу. Жанагы вирустарды айтып атабыз да, гепатит В-сы, гепатит С-сы деп атабыз, гепатит А деп атабыз. Бизде результат көп печенден, боордон ооруп айыккан. Эми ошондой эле экинчи өткө, суук тийгенине, өттүн коюланганына, өттөгү кум, таштарга жакшы болуп атат. Биз өттөгү таштын түшкөнүн ушул продукциядан 100% результат алдык. Кудай кааласа аны бир күнү өзүңүздөргө чыгарып, сүйлөтүп, ошол өтү түшкөн келин өзү айтып берет. Кудай кааласа өтүнүн ташы түшкөн. Демек, бул биздин ички органдардан кайсыларды да жакшы кылат экен, боорду и өттү жакшы кылат. Эми боордон гепатитке жакшы, жана эле айтып өттүк, вирусный гепатиттерге, жировой гепатозго жакшы. Эгер да начинающий или средней тяжести сырыс печень болсо, ага жакшы. Андан дагы результаттарыбыз аябай көп, печень оорусунан канчалаган адамдарды соогуна калып атат. Демек, боор оорусуна жакшы. Кийин бөйрөк ооруга жакшы. Бөйрөктүн суук тийгенине, пиелонефритке да бөйрөктөгү кумдарды, бөйрөктөгү таштарды бул айыктырат. Бөйрөк оорусу аялдарда болобу, эркектерде болобу, мочевой пузырь, табарсык и половой орган үчөө треугольник болот. Бөйрөк ооруса, тигил эки орган өзү эле ээрчип кошо ооруп алат. Себеби каналы бир. Бөйрөктөгү тиги бактериялар, бөйрөктөгү микробтор через табарсык аркылуу кетип эле тигил эки органды кошо ала кетет да. Ошон үчүн бул ошол бөйрөк оорусун айыктыруу менен бирге эле женский ооруну да и табарсык ооруларын, суук тийгендерин айыктырат. Бөйрөк айыккандан кийин, мисалы, аялдардын женский оорулары аябай серьезный ооруларды жакшы кылат. Мисалы, аялдардын женский ооруларынан воспаление, молочница, эрозияга мен постоянно лекция окуганда 200% айыктырат деп коем. Көп айтышат. Эже 100 эле десеңиз болбойбу дейт да. 100 эле десем деле болмок. Бирок ушул жанагы ооруп аткан, ушундай белгиси бар адамдарга таасирленсин деп айтам. Эмне үчүн? Бизден результат алган көп. Аябай, именно мен өзүмдүн командамда дарылагандарым көп да, ошон үчүн мен гарантиясы менен бар экенин билгеним үчүн 200% айыктырат деп айтам. Эрозияны күйгүзүп, анан күйгүздүк деп аялдар алданып калат медицинада. Ал аялдардын маткасы баланы көтөргөн аябай чоң мешок, калта, калың. Аны эрозияны күйгүзгөндө үстүнкү бети күйдү. Алдындагы синген микробтор эмне болду? Алдында наоборотнан жашынып калды. Алар бир күнү көбөйүп өсүп чыгат чекесинен. Баса мен күйгүзгөнүм 3 жыл болду эле, анан эмнеге менде эрозия кайра көбөйүп атат дейт. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн бул эрозияларды түп тамырынан бери кан менен барып, бардык микробторду жок кылып, кайра матканын клетка ткандарын жаңыдан регенерация кылып токуп чыгат. Түшүндүңүздөр да, аялдарга аябай жакшы. Анан миома, киста, эрозия, поликистоз, эндометриоздон результаттар бар, жакшы айыктырат. YouTube'ка кирсеңиздер болот. Отзывы Марина Хес дегенде. Миома, большой размер миоманы операция кылдырам деп Багдагүл деген келин миомасын операция кылдырбай калган. Себеби каны аз, анемия болгон үчүн дарыланып кел. Бул анемияны, кан азгандуулукту ордуна алып келет. 7 күндөн 10 күнгө чейин эле норма, восстановление кылып коет. Мына ошону ичип, ал деген бир лечение, очищение, восстановление өтүп барганча Багдагүлдүн миомасы рассасывать этип кеткен. Жок. 3 УЗИден өткөзүп да таппай коюшкан.
Большой размер миома кантип жок болуп кетти, эмне жок болуп кетти. Даже который ошол маткадагы өсүп аткан местосын таппай калышкан, урматтуу партнерлор. Бизде канчалагандар жүрөт, миома барган болсо аны эрмектеп жүрүп эле уже добродон злокачественныйга өткөзүп атат. Ошон үчүн бул 1000дин бири. Анан эндометриоз бул 4-нчы стадиясы тоже Казакстанда бир келин менен, Алина деген келин менен бир гостиницада мен чогуу жатып калгам. Ал жерде барганда бири-бирибизден результат сураганда ошол келин айткан: "Меники 4-нчы стадия эндометриоз, 5 жыл болгон, канча ошо 36 килограмм салмак кошкон ал келин, анан 5 жыл тынымы жок ооруган. Оорuganda ал айтат, матка менен сөөктүн ортосу, белдин ортосу кадимки толгоодой басылбай ооруду 5 жыл дейт да. Бул азапты, бул тозокту эч ким көрбөсүн дейт. Анан мен любой компаниянын дарысын иштим дейт. Азыркы мезгилде бизде жанагы бальзам деп келип атат, ошондон 16 упаковка иштим дейт. Какой-то бир компаниянын тампонунан 101 штук койдум дейт. Болбой койду дейт. Бирөө келиптир дейт мага ушуну айтып. Мен эч уккум келген жок, потому что мурдагы компаниялардын дарыларынан болбогон үчүн мен ичпейм деп койдум дейт. Но жанагы боль такыр басылбаган үчүн оюма кетти дейт. Балким обезваливать этеби. Ичип көрөйүнчү, алып келгилечи деп ичип көрсө, 20 күн ичкенден кийин 21-нчи күнү 5 жыл ооруган оору токтоду дейт. Ошол күндөн мен ичип кийин барып текшерилгенде эндометриоз жок болуп чыккан. Ал азыркы мезгилде атасын сахардан айыктырды, апасын давлениядан айыктырды. Көрдүңүздөрбү? Ал эми киста, поликистоздон биздин өзүбүздө азыр Бакыт деген менин келинчеги бар, Венера деп коет. Бул келинчеги келгенде бизге 36 килограмм салмакта келген. Мен лекция окуп атсам келип калыптыр. Ыргалат. Билесиздер, 36 килограмм кандай акыбалда. Поликистоз, бир киста жарылып кеткен, операция кылат деп больницага жаткызган. Күйөөсү ошол жерден алып келген да. Алып келип муну ичирип, ал келин азыр ошонто 56 килограммдан давно эле өткөн. Азыр боюнда бар. Балким уже балалуу болду, ай күнүнө жетип калган. Эми көрдүңүздөрбү, кандай сонун. Ошол операция кылганда, кистаны, поликистозду алганда уже ал келин төрөбөйт эле, алып таштайт эле, яйцеклеткаларды, матканы, турбаларды алат эле. Эгер жарылып кеткен болсо, бул жерде аялдар үчүн бул 1000дин бири, урматтуу партнерлор. И наоборотунан эркектерге простатит, аденома, импотенция жа полностью жанагы количество, качество сперматозоидтерге аябай жакшы жардам берет. Менин бүгүн белинарым бир дары менен бүтүп калат окшойт эми. Андан кийин бул зренияга жакшы, адамдардын зрениясын жакшы кылат. Катарака, глаукомага жакшы. Эми зрения кантип жакшы болуп калат? Бул эмне үчүн? Боор оорунун мындайча айтканда акносу глаза деп коет да. Боор ооругандарды биз көзүнөн билебиз. Демек боор менен көздүн меридиан каналы бир экен. Жанагы боор дарыланып, тазаланып атканда, меридиан каналы ачылганда көзгө витаминдер эмне боло баштады? Жете баштады. Көздөгү кан тамырлар, капиллярлар жуулуп, тазаланып калды. Ошон үчүн глаукома жок. Демек, урматтуу партнерлор, бизден аябай көп зрения майыгып калды, очки тагынча элем тагынбай калдым дегендер плюс басып коюңуздарчы. Урматтуу партнерлор, ким очки тагынбай калса, мына ушул жактан эле чыгат. Ар бирибиздин зрениябызга жакшы. Кийин онкология оорусуна аябай жакшы. Онкологияга эмнеге жакшы? Жана эле айтып бердим. Онкологияда бул шишиктердин сыртындагы оболочкасын же болбосо кабыкчасын, же мембранасын, мен кыргызча түшүндүргөндө көйнөгүн эле деп коем да. Ошол шишиктин сыртындагы көйнөгүн, мембранасын бул барып жок кылат, бузуп таштайт. Эми ошол шишиктин ичиндеги раковый клетканын микробу грибоктор болот. Бул антигрибковый действие дебедиби?
Эмне үчүн Японияда онкология жок экен? Ичкен дарысынын бары эле пайда болгон шишиктин көйлөгүн чечип, ичиндеги куртун өлтүрүп койсо, онкология чоңой албай атат, өсө албай атат. Бизде тоже ошондой. Онкологиядан аябай көп результаттар бар, урматтуу партнерлор. Демек, бул биз ар бир адам алдын ала профилактика кылып, ошол аты жаман онкология оорусу менен оорубаш үчүн муну жөн деле ичип койсок болот экен. Эми мына ушул ар бир продукцияда өпкө оорусуна жакшы бул. Өпкө оорусунан бронхит, хронический бронхит, бронхиальный астма, туберкулез, бурцеллез ооруларын аябай жакшы айыктырат. Демек, биз эми жана сиздерге мен 300 ооруну айыктырат деп айттым эле. Азыр канчадан бери сайрап атам, 300 ооруга жеткизе алган жокмун. Көрдүңүздөрбү? Балким 10 чакты органды айттым. 10 чакты орган. 290-у дагы калды. Демек, бул дары адамдын ичине кирип алып, өзү диагноз коюп, өзү издеп жүрүп айыктырат. Кээ бир айтат: "Ай, бул дарыңды ичкенде мен илгери бала мезгилде ооруган оорума барып тийишти го" депчи. Көрдүңүздөрбү? Кайсыл жерде организмде оору жатса, бул өзү барып издеп таап айыктырат. Урматтуу партнерлор, демек, муну биз азыркы күндө кимдер ичсе болот, кимдер ичпесе болот деп атабыз. 5-6 жаштан жогору бергиле, 9 жаштан жогору бергиле деп биринчи жазуусунда ушундай келген. Бирок бүгүнкү күндө биз практика жүзүндө кичинекей бөбөктөргө да бердик. Тамчы менен. Мен өзүмдүн неберелериме бердим. 4 неберем ичип, азыркы күндө тоже да алар капли менен ичкен үчүн ичип атышат, но иммунитети сонун. Кыштан бери дагы грипп болбой, температура болбой чыкты. Любой кичинекей балдарга капли менен бере бериңиздер. Жөтөлүп атабы, грипп болуп атабы, температура болуп атабы, тып эле басат. Иммунитетти көтөрөт. Витамини жетип, жана ыргалган, арык, торук, чачтары түшүп калган балдар бар, ошолордун бардыгына жакшы, урматтуу партнерлор. Анан муну эми жараларга сууга кошуп сыйпаса, күйүп жакшы кылып таштайт. Даже жана көзү кызарып, кычыша бергендерге, көздөн жаш куйулгандарга да 1 тамчыга 5 тамчы, 6 тамчы суу кошуп, конечно, эметкен стерильный сууну тамчылатып, ал көздүн жашы, көздүн жанагындай кычышкандары жакшы болуп калып атат. Демек, бул бүт организмибизге кете бере турган, карыбыз дагы, жашыбыз дагы бардыгы иче бере турган продукция. Ну только эми боюнда барларга башка дары беребиз, ну калгандын бардыгы иче беришет, урматтуу партнерлор. Бул продукцияны болду токтото туралы результат толу, аны өзүңүздөр окуп аласыздар. Эми мен сиздерге экинчи продукцияны айтайын. Бул продукция азыркы мезгилде компанияда карантинге карата Япониянын таможнылары жабык, бардык дарыбыздын түрлөрү колубузда жок. Биз складта бар дарыларды сиздерге айтып туралы. Жок дарын айтып койсом, азыр кызыктырып койсом, эртең сразу эле контракт бер деп баштайт. Ошон үчүн, урматтуу партнерлор, складта бар дарын айталы. Бул мына продукция Застера компанияга жаңы келген продукция. Муну айрым толук изучать этип эме кыла элекпиз. Ушул Застера бу дагы деңизде, туздуу сууда, жээктеринде өскөн өсүмдүк. Бул балыр эмес. Бул кадимкидей гүлдөйт, уругун берет. Мына ушул Застера, ушул өсүмдүк биздин организмибизде эмне кызмат аткарат? Бул аябай йод көп мында. Мисалы, мунун составындагы йодту 100 миң литр морской суунун йодуна салыштырып атат да, ошо бир Застераныкы. Көрдүңүздөрбү, йод канчалык көп экен. Бул деген эндокринный системада жана нехватка йод менен зобторго, щитовидный железаларга аябай жакшы жардам берет.
Анан бул деген мындайча айтканда сорбент адсорбировать этет. Адамдын ичиндеги токсин шлактарды өзүнө тартып алып чыгып кетет. Мындайча айтканда гемосорбент деп атат, кандан тазалайт. Энтеросорбент деп атат, ашказандын ичинден бүт токсин шлактардын баарын тазалайт. Эми мына ушул тазалап сорбент алып чыгып кетип атканда булар дейт эмне кызмат аткарат дейт. Бул конечно, биринчи тазалап койсо, токсин шлактарды очищение кылып койгон болсо, анда кандын ичинде бул тоже иммунитетти көтөрөт, иммуномодулятор. Каның таза болуп калган болсо, аллергия жок. Противоаллергический эффект, противоязвенный эффект деп атат. Эми бүт организмдеги шишиктерди жакшы кылат дейт. Противоонкологический эффект берет деп атат. Эми дагы бир сонун эмеси мунун антибиотик адамдын организминде ашказанды жанагы ошонун ичиндеги сорбенттер да бүт токсиндерди алып кеткен үчүн ашказан, селезенка, поджелудочный железа үчөөнүн иштеген иши жаткан меридиан каналы 1, урматтуу партнерлор. Ашказан ооруса өзүнөн өзү эле поджелудочный железа кошулуп алат, кургалгансыпчы. Эгерде бул экөө ооруган болсо, анда көк боор дагы тоже кошулуп алат да, ошон үчүн ушул үчөө эри шаркак жүрөт. Бири, если көк боор ооруган болсо, анда ашказанга зыян, ашказан ооруган болсо поджелудочный железага зыян, бири менен. Демек, ушул үчөөнүн ичиндеги токсиндерди айыктырган үчүн бул сахарный диабетке жакшы. Поджелудочный железа инсулинди вырабатывать ете турган железа. Да, без инсулинди ошол чыгарат. А бул ошолордун бардыгындагы токсиндерди тазаласа, органдар өзүнүн кызматын аткарып калат. Шлак токсин жок, кан айлануу жакшы жүрүп атат, энергия жакшы жүрүп атат. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн сахарный диабетке аябай жакшы. Муну сахарный диабетке бергиле дейт. Мунун составында йодты айттым, темир көп дейт, синк көп дейт, жез, кобальт көп дейт, микроэлементтер, витаминдердин бардык түрлөрү и аминокислоталар бар дейт. Ошон үчүн застера бул адамдардын организминде тазалаган жагынан очищение кылганда, канды тазаласа сөзсүз түрдө печень оңолот да. Кандардагы антибиотик болсо, обязательно да гепатит. Гепатиттин В-сы жакшы болот экен, гепатиттин С-сы жакшы болот дейт. И вирусный инфекциялар, жана грипповать эткенге алдын ала, если жаз, күз кээ бир кишилер грипп боло берет го, мен грипп болуп калдым, бирөө алыстан грипп өтүп кетип атса да мен болуп калам дейт. Демек, бул грипптерди жолотпойт экен. Значит, азыркы коронавируска эң сонун экен, ОРВИлерди жолотпойт, жакшы кылат деп атат. Андан кийин урологический ооруларга дейт, гинекологический заболевания, урологический заболеванияларга аябай жакшы жардам берет экен. Аларды эми санап эмеле айттык, мына ошол органдарга жакшы дейт. Анан тамак сиңирүү, тамакты бөлүп чыгаруу, мисалы кээ бир адамдарда тамагы жакшы сиңбесе да запор болот, кээ бир диарея болот, мына ошолорго жакшы дейт. Андан кийин токсиндерди бүт организмден сорбент тартып алып кетип атат, кандан тазалап, канда эмне болсо тазалайт да. Арактын, алкоголдун, кала берген спирттердин кандан чыкпай секирип жүргөндөрү болсо, аларды тазалап алып кетип калат. Демек, эмнекен жанагы аракты таштайт элем деп кыйналып жүргөндөргө жакшы, наркотиктерге жакшы, наркомандарга да тазалап алып чыгып кетет. Кыскасы, вредный веществолорду аябай көптөн бери дары иче берип, дарыга чыланып калгандар бар, аптечный, ошолорго жакшы. Полностью канын тазалап алып чыгып кетет. Анан тамак, дем алуу көмдөйлөрүнө жакшы экен, лор ооруларына жакшы. И аллергияга жакшы дейт. Демек, урматтуу партнерлор, бул дагы ушунчалык уникальный растение экен. Жанагындай таза эмес сууларда булар көбөйбөй коет экен. Бул суу тандап, ушу деңизде дагы морской эмелерде тазасы болсо, ошол жерде өсүп, ошол жерде көбөйөт дейт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мына бул биздин колубузда азыр складта бар. Андан кийинки
каротин. Каротин деген дарыбыз бул тоже деңиздин түбүндө жашаган жаныбар. Пурпурный ассидия деп коет. Муну деңиздин түбүндөгү каменный животный деп коет. Алып карап көрсөң катуу ташка окшош. Эгерде кессең ичинен кан чыгат. Удивительный жаныбар да, мындайча айтканда. Эми мунун ошол уникальности дейт. Канынын составында ваннадий бар дейт, микроэлемент. Бул элемент бардык эле эмелерде кездеше бербейт экен да, ушул ассидияда бар экен. Эми ассидиянын составында каротин көп дейт. Каротин, мисалы, биздин сайыбызде барыбыз билебиз, бета-каротин деп коет, 2 түрү бар экен да. Бул ассидиянын өзүндө 12 түрдүү каротин бар экен. Урматтуу партнерлор, 12 түрдүү каротин. Эми мына ошол 12 түрдүү каротин эмеден тегел сайбиздин составындагы же болбосо ассидия сайбиздин каротинине салыштырганда салыштырмалуу види 12 түрү көп, ал эми өзүнүн көптүгү боюнча 47 эсе көп экен да. Ошон үчүн морковка жеп, анан анын соогун ичип, анан кыйналып витамин С-ны эметип атпайлы каротинде, зренияга депчи. Бул жерде ассидияда 47 эсе көп болуп атат. Эми бул каротин бизде эмне кызмат кылат? Биздин көзүбүздө эмне кылат? Биздин көзүбүздүн ичинде каротин заты фоторецепторлор деп коет. Бизге жарыкты берген ошол. Эгерде каротин азайып жетишпесе, биздин көзүбүз жана мутнение болуп калып атат го, көзүм тунарып атат деп атпайлыбы? Мына ошол оору келип чыгат. Эми бул каротин дагы биздин мына азыр сотка менен радиация аябай көбөйүп атат. Көзгө аябай зыян келип атат. Барып каротин азайып, көз тумандаса, мына сотка акыры бир күнү көзүбүздү тумандатат. Ошон үчүн бул каротин көзүбүздү зренияны кайра калыбына алып келет. Жанагындай көз ооруларына сетчатка глаза, ошон көздүн бардык оорусун калыбына келтирген ушул каротин болот экен. Эми көздөн башка баш нерв жакта нерв системаларын оңдойт. Нерв оорусун жакшы кылат. Мисалы, нерв ооруларына эми Альцгеймер деген оору бар, Паркинсон бар, слабоумие бар. Азыр көбүнчө бизде концентрация внимания, стресс болуп атат, депрессия болуп атат. Мына ушулардын бардыгына ушул каротин жакшы жардам берет адамдардын организминде. Анан улучшает метаболизм дейт и иммунитетти көтөрөт дейт. Демек, бул экөөнү сочетаниясы бирге да, эртең менен каротинди ичип, кечкурун застираны ичебиз. Эмеси мындайча айтканда мен өткөндө айтып кеткем, витамин А, В менен мындайча айтканда бир тууган да, эже сиңди да, морской продукция. Ассидия тоже деңиздин түбүндө, еж морской глаутурия тоже деңиздин түбүндө, көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн бүгүн застера, каротин биздин офисте бар, алсаңыздар болот. Андан кийин спирулина дегенибиз бар. Эми ушул спирулина убактым бар бекен, 2 минут калыптыр, успейт этип айтып коеюн. Урматтуу партнерлор, бул спирулина, бул деген деңиздеги балыр. Бул спирулинанын составында 400дөн ашык активдүү зат бар. Витаминдин бардык түрү бар. Бул спирулинаны айта берсек түгөнбөйт. Муну кичинекей бөбөктөн баштап боюнда барлар дагы ичет. Иммунитетти көтөрөт. Бул деген адамдын организмине канча азык зат жетишпесе, ошонун бардыгы бар. Азыркы витамин А, В кандай кызмат аткарса, ошондой кызмат аткарат. Онкологияга жакшы, язваларга жакшы, кожа ооруларына жакшы, нервтерге жакшы, сахарный диабет, давленияга, койчу, бардык ооруларга жакшы. Эми, урматтуу партнерлор, убакыт деген убакыт, уже 1-2 минут эле калыптыр. Суроо жооп болсо кичине ошол суроо жоопту карайлы. Ден здоровья болгондо эми продукцияларды ушундай кылып айтып эме кыла беребиз.
результаттар болса уже тоже алып чыгабыз прямо эфирге. Азыр мүмкүнчүлүк жакшы болуп калды. Үйдө отуруп алып эле көрүп, үйдө отуруп алып эле уга берсек болот экен. Сурооңуздар болсо, жетишип калсак бериңиздер. Рахмат. Азыр мен сохранить этип коеюн, хорошо? Эртең 24 саат сакталат дейт, кирсеңиздер болот. Хорошо, рахмат.